Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зарема Жейналиева. Ассаламу алейкум. Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Бүгүн 1 сентябрда транспорт, турак үй жана үй жанындагы жер участогуна салыктарды төлөө мөөнөтүнүн акыркы күнү. Мамлекеттик салык кызматы ушуга байланыштуу төлөө элек жарандарды бүгүн салык милдеттенмесин аткарууга чакырат. Салыкты банктардын кассалары, почта бөлүмдөрү, ошондой эле төлөм жана пост терминалдары, төлөм карталары, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу төлөөгө болот. Кеңири маалыматты 116 номеринен же салык кызматынын сайтынан алууга болот. Баткен облусунда быйылкы 2023-2024 жаңы окуу жылына карата 4 типтүү мектеп ачылып, пайдаланууга берилүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеби, Исхак Болотов айыл аймагынын Жеңиш айылындагы Жусуп Баласагын атындагы орто мектеби, Баткен районунун Орто Боз айылындагы Момонов орто мектеби, Кыштут айылындагы Кыштут орто мектеби. Мындан сырткары дагы 3 мектептин курулушу аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Койташ айылындагы Койташ башталгыч мектеби, Карабак айылындагы Ботон Арматов орто мектебинин кошумча имараты, Кызылбел айылындагы Масалиев орто мектебинин кошумча имараты. Ошондой эле быйылкы окуу жылына карата Лейлек районунда Борбордук жана Максат орто мектептери капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Учурда облуста жалпы 34 билим берүү мекемесинин курулушу жүрүүдө. Анын 25 мектеп, 9 балдар бакчасы. Бүгүн 1 сентябрда президент Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда биргелешкен курулуш долбоорунун башталышынын алгачкы 3 кыргыз-орус мектебинин курулушу үчүн мезгил кутусун салуу салтанаттуу аземине видео көпүрө форматында катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын маалыматына караганда, долбоорго ылайык өлкөнүн бардык облустарында 9 заманбап жалпы билим берүү мекемеси курулат. Курулуш иштери долбоорлоо, иликтөө иштери жыйынтыкталып, долбоордук сметалык документтер даярдалгандан кийин келерки жылы башталат. Андан кийин жылына 3 мектептен курулуп, ачылып турат. Натыйжада 2029 жылга чейин курулуп бүткөн 9 мектепте 11 миңден ашуун окуучу билим ала алат, деди президенттин басма сөз катчысы. Бүгүн Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясынын ачылышы болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев парламенттин сессиясын ачык деп жарыялады. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын 83-чү беренесине, Жогорку кеңештин регламентинин 32-чи беренесине ылайык, Жогорку кеңештин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын 1-чи жумушчу күнүнөн тартып, келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Өлкө аймагында мугалимдердин ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытында санариптик сабаттуулук боюнча 1200 пилоттук мектептин мугалимдерин окутуу жүрүп жатат. Алар санариптик технологияларды жана интернет ресурстарын коопсуз, натыйжалуу пайдалануу үчүн зарыл болгон тиешелүү билимдерге жана көндүмдөргө ээ болушат. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Мугалимдердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу багытынын алкагында учурда санариптик сабаттуулук боюнча 1200 пилоттук мектептин мугалимдерин окутуу жүрүп жатат. Окутуу гибриддик форматта 4 күн оффлайн, 4 күн онлайн жана 1 күн өз алдынча иштөө багытында жүрүүдө. Баягы башталгыч класстардын инновациялык педагогикалык технологияларын өтүп, жаңы технологияларды үйрөнүп жатабыз. Биз бул технологияны барып, ар педагогикалык мындай сабактарда, мектептерде технологияларды кеңири колдонобуз. Бизге өтө чоң пайда берди. Себеби компьютерден, мына телефон аркылуу, электронный китептер аркылуу балдарга пайдасы чоң, өтө чоң пайдасы бар. Технология абдан өнүгүп, инновация абдан инновация деген терминдер, инновация, медиа сабаттуулук, цифровизация. Мен өзүм англис тили окутуучусу болгон үчүн digital деген терминдер абдан популярдуу болуп атат. Себеби биздин техникабыз өнүгүп, ошого байланыштуу ушундай жакшы проекттер иштелип чыгып, бизге абдан мугалимдерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мугалимдери үчүн санариптик сабаттуулукка окутуу маселеси курч бойдон калууда. Анткени бардык эле мугалимдер санариптик технологияларды жана интернет ресурстарын коопсуз натыйжалуу пайдалануу үчүн зарылбогон тиешелүү билимдерге жана көндүмдөргө ээ эмес. Ошондуктан тренингтерде педагогдор санариптик түзүлүштөргө жана онлайн сервистерге жетүү жана аларды колдонуу, ар кандай техникалык түзүлүштөр, файлдар, интернет, онлайн сервистерди үйрөнүшөт. Биз өзүбүздүн программабызда бардык темалар камтылган. Ошол компьютерди туура колдонуудан баштап интерактивдик оюндарды түзүү, сабактарды кызыктырып өтүү, окуучуларга жөн гана баягы жөнөкөй сабактарды өтө бербей, аларга кандайдыр бир оюндарды кошуп өтүү, ошолор боюнча дагы бардык программалар кошулган. Программаны окуп бүткөн мугалимдер материалдарды изилдеп чыгып, кандай компетенцияларды өнүктүрүү керектиги жөнүндө тыянак чыгара алышат. Мындан сырткары педагогдор өз алдынча санариптик чөйрөдө өзүн өзү өнүктүрүүсү үчүн кошумча материалдардын шилтемелери да берилет. 2023 жылы август айынын аягына чейин биз 15 000 мугалим өлкө боюнча окутууну пландалганбыз. Ушул көрсөткүчкө жетебиз санариптик сабаттуулук боюнча. Ал эми инновациялык педагогикалык технология боюнча 7 000 мугалимдин 4 000 мугалим биз август айында окутуп бүтөбүз. Калганы дагы 2024 жылы ушул мугалимдер каникулярдык мезгилинде окутуу пландалган. Эскерте кетсек, долбоордун алкагында башталгыч класстардын 7 000 мугалими заманбап инновациялык педагогикалык технология жана табигый илимдер, математика предметтери боюнча 8 000 мугалим STEM билим берүүнүн системасынын элементтерин камтылган окутуудан өтүшөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ошто карылар менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын Ак Бата клубу бар. Бул клуб өлкөнүн түштүк аймагындагы жападан жалгыз ушундай мекеме. Анда кары-картаңдар тренажерлордо машыгып, ден соолугун чыңдап, кол өнөрчүлүк менен алектенип, музыкалык аспаптарда ойноп, ырырдап, маданий кечелерди өткөрүп турушат. Кененирээк кийинки сюжетте. Ош шаарындагы Ак Бата карылардын клубунун мүчөлөрү көбөйүүдө. Алардын арасында бүгүн дагы улуттук форма кийип, жаңы мүчөсү кабыл алынды. Алардын баары биргеликте активдүү узак жашоону өнүктүрүү боюнча иш алып барышат. Клубка келгендер алгач өздөрүнүн жана мында келгендердин көңүлүн көтөрүп, ырдап алышат. Клубдун активдүү мүчөсү Анаркан Өмүрзакова Ош шаарында улгайган адамдардын эс алуусу үчүн шарттын жоктугун айтып, өзү курактуу тең туштарын карылыкка гана моюн сунуп жатып албай активдүү болууга үндөп келет. Биздин ушул максатыбыз бардык улуттардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу, ошондой эле ар бир улуттун өзүнүн маданиятын, ар бир улуттун өзүнүн каада салттарын, тарыхыбыз менен белгиленип турабыз да, айырмаланып турабыз. Ошондуктан ошол баарын башын бириктирип туруп, биз ушул элге алып чыгып, буларды бекиткен таланттарды элге алып чыгып, анан биздин артыбыздан калган жаштарга үлгү катары жүрөбүз да. Биздин максатыбыз ошол. Ырдагандан тышкары клубдун мүчөлөрү кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Чогуу отуруп бири-биринин көйгөйлөрүн угушат. Чечүү жолдорун мындагы адистердин, психологдордун жардамы аркылуу чечишет. Кандай карылыкка моюн сунуп, кыйынчылыкка моюн сунуп, элим эмне дейт, кой кызыл кийбейин, көп эле шарактабайын деген учурда ушул топко кошулганым мага бир жаңы кадам, жаңы жашоо бергендей болду да. Менин Токтогул паркы, Навая паркына барсам учуу аябай көп. Токтогул паркы гана болгон экен мен айланып келип, кичине көңүл ача турган, кичине сергей турган жер. Андан башка эч жер жок экен да. Андан башка бир эле ушул Кызыл Жармай ком экен. Бул деле кыйла тар. Ушунчалык шартты түзүп беришке аракет кылып, аялдар өздөрү бири-бирин көтөрмөлөп, бири-бирине стимул берип, бири-биринин арманын угуп, көңүлүн көтөрүп, акыл айтып, кийим кечебизди түздөп ал тургай. Кээде Азиза бизди ай мынандай кылбайсыңар деп урушуп деле коет. Анысы деле биз үчүн жагымдуу. Активдүү жана татыктуу узак жашоо бул жерде чогулгандардын урааны. Андыктан алар сергек жашоо образы менен жашап, атайын машыгууларга да чогуу барышат. Мындан тышкары коомдук пайдалуу иштерди биргеликте жасайбыз деп камынып турушат. Клубдун ар бир мүчөсү бул жерде өздөрүн коомго керектүү экендигин сезишет. Баягы ичиңдеги жан дүйнөнүн нерсеңин баары сыртка чыгып, мындай коомго аралашууга аракет кылат экенбиз да. Себеби үйдө отура берсең өзүң жейсиң да. Анан бизде эң көйгөйлүү маселе бар го, эл эмне дейт?
элден уят, элден деген сөздү биз артка таштап ар дайым энелер кайтадан ошо алдыга жылыш болсун. Мисалы, кол өнөрчүлүк боюнча же болбосо спорт боюнча же болбосо башка түрлөрү боюнча ушул жерде өздөрүнүн стресстерин жоготуу үчүн жакшы эмгектенип, ушул жерге өзүнүн жашын кандай десем да физический жактан өздөрүнүн ден соолугун чыңдоо боюнча дагы келип катышып, даярданып, ошол жерде иштеп турса, булар үчүн деле жакшы болсо керек деп ойлойм. Менимче, каарылыгын билдирбестен жашарып, мурдагы күндөрүн эстешип дегендей. Кызыл Ай коомунун Ош облусундагы бөлүмү бул клубду ачкан. Ал жерде аталар, апалар ырдап, бийлеп, сүрөтчүлүк, кол өнөрчүлүк менен алектелип, гимнастика жасашат. Учурда клубка келгендердин саны 80ге жетти. Карыялар ооруп, стресске түшүп калбастыгы үчүн аларды биз ушундай активдүү жашоого чакырып келген клубду түздүк. Анан официалдуу түрдө 2021 жылы Швейцариянын Кызыл чырмы аркылуу ушундай долбоор түзүлгөн. Кыргызстандагы активдүү жана татыктуу жашоо деген долбоор. Азыркы учурда бизге отдельно ушундай кабинеттерди түзүп, бардык условияларды түзүп берип жатышат. Абдан чоң рахмат ушул долбоорго. Мындан тышкары үй шартында жардам көрсөтүүчү ыктыярчылар кызматы атайын даярдалган ыктыярчылар жана социалдык кызматкерлер менен биргеликте жалгыз бой улгайган адамдарга үй шартында жардам көргөзүп келишет. Алар үй тиричилик иштерине жардам беришет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ошто эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата улуттук оюндар болуп өттү. Негизги оюндардын бири бул Көкбөрү оюну. Облустук ат майданга миңдеген күйөрмандар чогулуп, балбандардын беттешине күбө болушту. Бүйүр кызыткан мелдеш оюндарынын жүрүшү тууралуу кабарчыбыздын кийинки материалында. Жаңыланган Төлөкөн ат майданы Көкбөрү күйөрмандарынын сүрөөнүнө бөлөндү. Командалардын өз ара беттеши кызуу башталды. Басты. Өңөрдү, озарды, оңго. Салтка айланып калган өлкө биринчилигинде бул жылы дагы 3 лига ойнолуп жатат. Бирок командалардын саны быйыл аз. Ошондуктан оюндар белгиленген бөнөтөн кечигип башталган. Мелдешке алыскы областтардагы командалар дагы келишти. Айрым командалар бул ат майданында биринчи жолу улак тартып жатышат. Баарынын көксөгөнү президенттин кубогу. Оюн жакшы эле өтүп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат, бирок Ош көлдөгү чемпионатка карата командалар сал азыраак болуп калды бу жерде. Ошо командалардын баары келгенде өтө кызык оюн болот эле, көбүрөөк команда болду. Алмаша турган аттар жок, трансфер ачылган жок, ошондон кичине өзүнүн аттары менен келдик. Ошол жерде оюндар 3-4 ат жаңыртып эле. Калгандары жакшы эми буюрса. Колдон келишинче аракет кылабыз. Ипподром жакшы экен буюрса, жакшы салынып, жакшы оңдолуп туруп эле. Жакшы экен ойлолор. Машыгуу деле кылган жокпуз, аттарыбыз оюн чукул болуп калганына карата аттарыбыз деле травмалары калды. Бияктан анча-мынча аттарыбыз жетпей калып, бияктан келип аталдык. 2 ат бияктан алмаштырып, ошо травмалар калды. Бирок калганы шүгүр аттар. Утулабыз деп эч ким келбейт да, баягы эле утабыз деп келет да. Буюрса көргөзөбүз оюн, утабыз, колдон келишинче аракет кылабыз. Алдыда Көкбөрүдөн сырткары дагы улуттук оюндар өтөт. Анын ичинде салбурун, ат чабыш, күрөштүн бир нече түрү жана таяк тартыш бар. Бул мелдештерге жалпысынан 1000ден ашуун спортчу катышаары жана чет өлкөдөн дагы спорт чеберлери келери күтүлүүдө. Биринчи келген ат ээсине атка күлүккө Ош шаарынан 1 бөлмөлүү батир даярдалып турат. Ал эми калган орундарга дагы байгелери 1 500 000, 200 000 болуп кетип отурат. Ал эми Көкбөрүнүн башкы байгеси бул 1 миллион жогорку лигабызга, биздин оюндарга. Ал эми калган лигаларга дагы дирекция тарабынан жана демирчилер тарабынан, федерация тарабынан байгелер бөлүштүрүлүп берилген. Белгилей кетсек, улуттук оюндардын финалдык бөлүктөрү 31 август күнү өтөт. Жалпысынан бул мелдештерге 15 миллион сомго жакын акча байге катары коюлган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде өткөн эгемендүүлүктүн 32 жылдык майрамына 80 миңге чукул алыс жакындан коноктор катышты. Экинчи борбордо өтүп жаткан майрамдык салтанатка өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып, бир нече иш-чаралардын күбөсү болду. Мамлекеттик туу көтөрүлүп, мамлекеттик жана саясий ишмер Насирдин Исановдун эстелигинин расмий ачылыш аземи болду. Ош улуттук драма театрынын эки тарабында жайгашкан Ата журт ажары аталышындагы 7 облустун символикаларын жана тарыхта калган элестер эстеликтеринин ачылышын көрдү. Майрамдык салтанаттын жүрүшү тууралуу Ош шаарынан кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова айтып берет. Жолдош Кыргыз Республикасы президенти, Уралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы майрамдык иш-чараны өткөрүүгө тизилди. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы быйыл чоң шаң менен Ош шаарында белгиленди. Майрамдык салтанат Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде туу көтөрүү менен башталды. Мында бийиктиги 57 метр бийиктиктеги жилик орнотулган. Иш-чара улуттук гвардиянын ардак кароолу жана үйлөмө аспаптар оркестринин коштоосунда өттү. Президент Садыр Жапаров кыргыз элин майрам менен куттуктап, Ошто өтүп жатканын сыймыктануу менен билдирди. Кылымдарды карытып келген улуу кыргыз журтчулугун эгемендик күнү менен Кыргызстандын экинчи борбору атыккан Сулайман тоосу, Ак Бура дарыясы менен белгилүү болгон кадимки улуу жибек жолунун боюндагы кереметтүү Ош шаарынан куттуктап сыймыктанып турам. Барыңыздарды көз карандысыздык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ылайым түндүгүн күн нуру чайган кызыл желегибиз ар дайым желбиреп турсун. Туубуз жыгылбасын, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун. Майрамыбыз дагы бир жолу кут болсун. Андан соң Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик жана саясий ишмер Насирдин Исановдун эстелигинин расмий ачылыш аземи болду. Окуу жайдын жыйындар залында Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата коом жана өлкөнүн өнүгүп өсүшү үчүн жасалган иштерине арналган илимий конференция өттү. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата майрамдык иш-чаралардын алкагында Ош Кыргыз драма театрына барды. Анда мамлекет башчысы театрдын ишмердүүлүгү менен таанышып, таш экспозицияларын көрүп чыкты. Мында Ата журт ажары аталышындагы 7 облустун символикаларынын макеттери жайгашкан. Ар бир облустун өзүнүн символдору менен өзгөчөлөнүп турганын белгилеген өлкө башчысы шаардын көркүнө көрк кошуп турганын ачылыш экенин кошумчалады. Байрамдан кийин ушундай бир эстетикалык Мында Баткендин Айгүл гүлү, Оштун Сулайман тоосу, Чүйдүн мунарасы жана Жалал Абадтын Сары Челек көлү сыяктуу ар бир облустун кооз жерлеринин макеттеринен келген ар бир конокторду дагы кызыктырды. Бир кыдырып чыгып эле Кыргызстандын бардык областтарын бардыгын көрбөсөк дагы көргөндөй болуп, дөй эме калтырды, элес калтырды, нарынды көрө эле келем, аны көргөндөй болдук, жетегүздү көргөндөй болдук, сууларын, таласты көргөндөй болдук, аябай кооз жасашыптыр. Ош улуттук драма театрынын бир тарабында болсо тарыхта калган элестер эстеликтеринин жайы уюштурулду. Таштарга тарыхый учурлардын элестери түшүрүлгөн. Бул ачылыштардагы эгемендүүлүктүн урматына арналды. Мамлекет башчы алардын ар бирине өзүнчө орунттуу бир учурларды эстетип турганын айтып өттү. Дастанчы, санжырачы биздин тарыхыбызды буундан буунга жеткизген ата бабалардын басып өткөн жолу жөнүндө айтып бере турган санжырачы колдоочулар Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде өтүп жаткан эгемендүүлүктүн 32 жылдык майрамына 80 миңге чукул алыс жакындан коноктор катышууда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан элинин ассамблеясынын атынан келген ар бир улуттун иш-чарасына катышып, алар аксакалдар менен да баарлашты. Кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Майрамга катышкандар бул жылы өзгөчө маанайда өтүп жатканын, 32 жылдык эгемендүүлүккө Кыргызстан көптөгөн ачылыштар, жаңылануу жана жетишкендиктер менен келгенин айтышты. Кыргызстан биримдикте бирге жашап атабыз. Эч кандай бизде бири-бири менен талаш жок, келишим жакшы, өнүгүү бар. Бизде жамандай берсек эч качан биз жакшы болбойбуз. Жаманды жакшырып, жакшыны кылышыбыз керек. Эл оңолду, көчөдөгү маанай жакшы, элдин пейили оңолуп келатат. Жетишкендиктибиз абдан жакшы. Бардык социалдык курулуштар,
барган сайын айлык акылар, пенсиялар, пособиялардын баардыгы көтөрүлүп, жогоруланып, баатыр энелер бааланып келе жатат. Каармандарды байлап атабыз, татыктуу кишилер да көтөрүп, эл менен бирге болуп, өсүп, өнүшүбүз керек. Элдин баардык ынтымакчылыгы, ырашкерлиги, мындай майрамдар 20-30 жылда бир болот Ошко. Ошко кут келди. Мындай майрам көп болсун. Кыргызстан мамлекетибиз өнүгүп өсүп, гүлдөй берсин. Өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп баратабыз. Биздин келечегибиз балдар, ушу балдарыбыз, неберелерибиз эң сонун өнүккөн өлкөдө жашаганын каалайбыз. Баардык кыргыз элин, кыргыз журтун майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктап кетип. Кыргызстан наш добрый, давний, верный, надежный союзник. Кыргызстан Орусиянын эң жакын өнөктөш өлкөсү. Албетте көз карансыздыктын майрамы бул эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз атайын чакыруу менен келип катышып жатабыз. Кыргызстан өнүгүп жаткандыгын көп нерселер менен белгилесек болот. Биз ар тараптуу кызматташып келебиз. Ал эми бүгүнкү Ош шаарындагы майрам өзгөчө шаң менен өткөнүнө кубанып турам. Связи как в области экономики, культуры. Кыргызстан элинин ассамблеясынын бул жерде выставкасын өткөрүп, азыр эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, абдан чоң баа берип кетти да бул жердечи. Ошондуктан биз ушул Кыргызстанда ынтымак болсун, биримдик болсун, достук болсун, бир туугандык болсун. Экинчи борбордо эгемендүүлүк майрамы шаңдуу маанайда белгиленди. Көп улуттуу Оштун калкына Ош достуктун шаар аталышындагы маданий эстетикалык концерттик программа уюштурулду. Көз карандыздык майрамын шаардыктар 7 аянтта уюштурулду. Ар бир майрамдык иш-чара шаңдуу маанайда майрамдык концерттер менен коштолду. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W-Asia TV KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Өлкөбүздө тынчтык, бакубатчылык болсун. Кийинки апталыкта көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.